лабораториялык ишибиздин темасы өлчөөчү куралдардын жардамы менен туура жана туура эмес формадагы нерселердин көлөмүн аныктоо. Бүгүнкү лабораториялык ишибиздин негизги максаты ушу туура формадагы брусоктун көлөмүн кандай аныктайбыз жана туура эмес формадагы нерсенин көлөмүн эмненин жардамы менен кандай аныктайбыз деген максаттын үстүндө иштейбиз. Бүгүнкү сабактын максаты ушул. Эми бул максатты ишке ашырууда бизге колдонулуучу куралдар кайсылар? Жыгач брусогу, сызгыч, мензурка. Туура эмес формадагы нерсе бул цилиндр формасындагы нерсе жана суу куюлган идиш. Мына ушул куралдарды пайдаланып, биз бүгүн туура формадагы брусоктун көлөмүн кантип аныктайт экенбиз жана туура эмес формадагы цилиндрдин көлөмүн кантип аныктайбыз деген суроолорго жооп беребиз. Анда бүгүн биринчи баштайлык. Дегенде биз туура формадагы нерсенин көлөмүн кантип аныктайбыз? Мунун туура формасы узуну, туурасы жана бийиктиги болуп атат. Биз мунун көлөмүн аныкташ үчүн сызгычты пайдаланабыз. Сызгыч менен бул нерсенин узундугун ченеп алабыз, узундугун, туурасын жана бийиктигин ченеп алабыз дагы. Бул нерсенин көлөмүн аныктайбыз. Анда баштайлык. Дегенде, мынакей, мына бул брусоктун узундугу 11 сантиметр экен. Бияка жазып коеюн. Узундугу. Муну биз А дейлик. А барабар 11 сантиметр. Туурасын ченеп алабыз. Туурасы 4 сантиметр экен. Муну В деп белгилейли. В барабар 4 сантиметр. Анан бийиктигин ченейбиз. Бийиктигин ченесек, бийиктиги 2,5 сантиметр экен. Муну С деп белгилеп алалык. С барабар 2,5 сантиметр. Эми бул туура формадагы брусоктун көлөмүн табыш үчүн узунун, туурасын жана бийиктигин көбөйтөбүз. Көлөмдү биз В тамгасы менен белгилейбиз. В барабар А көбөйтүлгөн В көбөйтүлгөн С. Эми мынау ченеп алгандарыбызды ушул формуланын ордуна коебуз. В барабар Анын ордуна 11 сантиметр. В'нын ордуна көбөйтүү 4 сантиметр. Сынын ордуна 2,5 сантиметр болду. Барабар. Эми буларды көбөйтөбүз. 44-тү 2,5ке көбөйтөлүк. 11-ди 4 сантиметрге көбөйтсөк 44 сантиметр болот. 44 көбөйтүү 2,5. Барабар. 5 жерде 4 20, 2 көңүл 20, 22. 22, 2 жерде 4 8, 2 жерде 4 8. 0, 10, 1 көңүл, 10, 11. 1100 сантиметр куб болду. Демек, сантиметр, көбөйтүү сантиметр, 3 жолу сантиметрди бирин көбөйткөндө сантиметр куб чыгат. Ошондо барабар 110 сантиметр куб чыкты. Биз муну менен туура формадагы брусоктун көлөмүн аныктаганды үйрөндүк. Аны үчүн эмне кылат экенбиз? Узунун ченеп алабыз, туурасын ченеп алабыз жана бийиктигин ченеп туруп, 3 өлчөмүн бирин көбөйтсөк, анда бул туура формадагы нерсенин көлөмү келип чыгат экен. Анан эсептеп чыгардык. Мына бул формулага коюп. 11 сантиметр, 44 сантиметр көбөйтүү 2,5 сантиметр барабар 110 сантиметр куб болду. Балдар, силер бул таблицадан көрүп атасыңар? Метр куб деп. Эми бул сантиметр кубту 110 сантиметр кубту метр кубга айландырабыз.
Аны кантип айландырабыз? А дегенде 1 сантиметр кубта канча метр куб бар экенин билип алышыбыз керек. Аны үчүн 1 сантиметр куб 1 сантиметрде 0,1 метр бар. 0,1ди 3 жолу бирин 3 жолу көбөйтөбүз. Ошондо 0,1 метр куб чыгат. 0,1ди метр куб. Барабар. Муну мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 болуп атат. Муну барабар 10-дун -6 даражасындагы метр куб деп алабыз. Эми 1 сантиметр кубта ушунча метр куб бар экен. Анда биз могу 110 сантиметр кубту метр кубга айландырабыз. Аны үчүн 110 көбөйтүү 1 сантиметр кубта 10-дун -6 даражасындагы метр куб болуп атат. Көбөйтүү 10-дун -6 даражасындагы метр куб болду. Эми ушул чыккан метр кубту 110 көбөйтүү 10-дун -6 даражасындагы метр кубту таблицага жазабыз. Анда демек бул жер канча болуп калды? 110 көбөйтүү 10-дун -6 даражасындагы метр куб чыкты. Демек балдар, биз бул туура формадагы брусоктун көлөмүн тапканды үйрөндүк силер менен. Эми туура эмес формадагы нерсенин көлөмүн кантип табабыз? Мунун узун туурасын ченей албайбыз да. Ошондуктан мындай туура эмес формадагы нерсенин көлөмүн табыш үчүн биз мензурка деген куралды колдонобуз. Мынакей силердин алдыңарда көрүнүп турган мына бул мензурка деген курал. Бул мензурка менен иштээрден мурда биз мензурканын бир бөлүгү канчага барабар экендигин билип алышыбыз керек. Мынакей ушул куралдын мына мензурка деген куралдын бетинде момундай цифралар жазылып турат. Ушул каалагандай эки жакынкы санды алабыз. Мисалы үчүн 350 менен 300 алалык. 350дөн чоңунан кичинесин кемитебиз. Чоңунан кичинесин кемитсек 50 болот. 350дөн 300дү кемитебиз. 50 болот. Эми ошол биз алган сандардын ортосунда канча бөлүк бар экендигин санап чыгабыз. Мына мисалы үчүн, мына бул жерде 350, бу жерде 300 болуп атат, Экөөнүн ортосунда мына чоң сызыктар 1, 2, 3, 4, 5 болуп атат. Ал эми майда сызыктар менен кошо санаганда 10 бөлүк болуп атат. 50-нү биз эмнеге бөлөбүз? 10го бөлөбүз. Ошондо ар бир бөлүк 5ке барабар экен. Демек биз балдар, силер менен туура эмес формадагы нерсенин көлөмүн аныктоочу мензурканын, мына биз пайдаланып аткан мензурканын бир бөлүгүнүн баасы канчага барабар экендигин адегенде аныктап алабыз балдар. Кайра кайталап коеюн. Аны үчүн каалагандай эки жакынкы санды алабыз. Чоңунан кичинесин кемитебиз. Каалагандай эки, мисалы үчүн 350 менен 300 алсак болот, же болбосо 250 менен 200 алсак болот. 250дөн 200дү кемитсек 50 калат да. Эми ушу каалаган ошол алган сандардын ортосунда канча бөлүк болсо, ошонун санына бөлөбүз. Ошондо бул жерде 10 бөлүк бар экен. 50-нү 10го бөлсөк, анда мензурканын бир бөлүгү 5 миллилитрге барабар экен балдар. Эми балдар, мына ушул мензурканын бир бөлүгүнүн баасын билип алдык. Ал 5 миллилитрге барабар экен. Аны билип алгандан кийин биздин максатыбыз могу туура эмес формадагы нерсенин көлөмүн ушул мензурканын жардамы менен аныкташ керек болчу. Аны үчүн адегенде мензуркага биз сууну куюп алабыз. Мынакей. Куюп алдык. Куюп алганда суунун адегенде көлөмү канча экендигин ченеп алабыз. Мына биз көрүп тургандай, мына могу жерде 350, ар бир бөлүк 5 миллилитрге барабар. 355, 360, 365 миллилитр болду балдар. Демек, биринчи биз мензуркага куйган суунун көлөмүн V1 деп белгилеп алалык. V1 барабар 365 миллилитр болду. Эми мына могу туура эмес формадагы нерсени ушул мензуркадагы сууга салабыз.
Адегенде 365 миллилитр болчу. Азыр болсо суунун көлөмү эмне болуп калды? Өйдө көтөрүлүп көбөйүп калды. Эми ушул көлөмдү биз ченеп алабыз. Мына бул жер 360, 365 болчу. 370, 75, 80, 385 миллилитр болду. Бул көлөмдү биз V2 деп белгилеп алабыз. V2 барабар 385 миллилитр. V2 барабар 385 миллилитр. Эми V2 көлөмдөн V1 көлөмдү кемитсек 20 миллилитр чыгат. Демек карайбыз. V2 минус V1 барабар эмне болот? 385 минус 365 миллилитр болду. Барабар эмне болду? Барабар 20 миллилитр деген. 20 миллилитр. Мына бул туура эмес формадагы нерсенин көлөмү 20 миллилитр экен. Эми бул жерде балдар көрүп турасыңар, цилиндр дегенде миллилитр деп турат. Биздин ченеп алганыбыз боюнча 20 миллилитр болду. Бияка 20 деп жазып алабыз. 20 миллилитр болду. Эми бул жерде сантиметр куб, анан метр куб деп турбайбы? Биз ушу 20 миллилитрди сантиметр кубка жана метр кубка айландырганды силерге мен азыр түшүндүрүп берейин. 1 миллилитрде 1 сантиметр куб бар. 1 сантиметр куб бар. Эми биз 20 миллилитрди сантиметр кубка айландырабыз. Аны үчүн 20 миллилитр барабар 20 сантиметр куб болду. Бака жазабыз. Алынган жыйынтык 20 сантиметр куб болду. Эми 20 сантиметр кубту метр кубка айландырабыз. 1 сантиметр кубта 0,1 метр куб бар болчу. Биз аны 10-дун -6 даражасындагы метр куб деп алганбыз. Эми 20 сантиметр куб канча метр кубка барабар болот? 20 сантиметр куб барабар 20 көбөйтүлгөн 10-дун -6 даражасындагы метр кубка барабар. Алынган жыйынтыгыбыз 20 көбөйтүлгөн 10-дун -6 даражасындагы метр куб чыкты. Бүгүнкү лабораториялык иште биз балдар жыйынтык чыгарышыбыз керек. Аны биз корутунду деп коебуз. Корутунду жазууда биз эмне кылдык, ошону кыскача жазышыбыз керек. Биздин максатыбыз өлчөөчү куралдар, сызгыч жана мензурканын жардамы менен туура формадагы жана туура эмес формадагы нерсенин көлөмүн аныктоо керек болчу. Аны биз кантип аныктадык? Туура формадагы нерсенин көлөмүн сызгычты пайдаланып, узунун туурасын бийиктигин ченеп алып, 3 өлчөмүн көбөйтүп, туура формадагы брусоктун көлөмүн аныктаганды үйрөндүк. Мына ушундай жол менен силер балдар туура формадагы каалагандай нерсенин көлөмүн аныктап алсаңар болот. Мисалы үчүн бөлмөнүн көлөмүн аныктасаңар болот. Узунун туурасын бийиктигин көбөйтүп, аны метр менен ченеп алып, көлөмүн аныктап алсаңар болот экен. Ал эми туура эмес формадагы нерсенин көлөмүн кантип аныктайт экенбиз? Аны биз сызгыч менен ченей албайбыз да мындай нерсени. Аны үчүн биз мензурканы пайдаланат экенбиз. Мензурканы пайдаланып, туура эмес формадагы нерсенин көлөмүн аныктаганды үйрөндүм. Аны аныктоодо силер эмне кылдыңар? Адегенде мензурканын 1 бөлүгү канчага барабар экендигин аныктап алдыңар. Аны аныкташ үчүн эки жакынкы каалагандай санды алып, чоңунан кичинесин кемитип, чыккан санды ошол эки алган сандын ортосундагы бөлүктөрдүн санына бөлсөңөр, 1 бөлүктүн баасы чыгат. Ошол бөлүктү аныктап алгандан кийин гана силер өлчөй аласыңар. Аны үчүн 1 бөлүктүн баасын аныктаганды үйрөндүм деп жазышыңар керек корутундуга дагы. Мензурканын бөлүгүнүн баасын аныктаганды үйрөндүм. Жана адегенде мензуркага сууну куюп, суунун көлөмүн ченеп алдым.
Ал көлөмдү V1 деп ченеп алып жазып алдың. Андан кийин туура эмес формадагы нерсени сууга, мензуркадагы сууга салгандан кийин суунун көлөмү өйдө көтөрүлдү. Ал көлөмдү V2 деп ченеп алдың. Анан V2 көлөмдөн V1 көлөмдү кемитсең, чыккан көлөм ошол туура эмес формадагы нерсенин көлөмүн берет экен. Мына ушул жол менен силер туура эмес формадагы нерсенин көлөмүн аныктаганды үйрөндүңөр балдар. Эмнени үйрөнсөң, ошону корутундуга жазышың керек. Мына менин максатым момундай болчу. Ошол максатты ишке ашырууда мен моуларды жасап үйрөндүм. Жана аны жасагандан кийин таблицаны толтурганды үйрөндүм. Анан таблицаны толтурууда бирдиктерди айландырганды үйрөндүм деп жыйынтык жазышыңар керек балдар. Мына ошону менен корутунду кыскача жазылгандан кийин корутундуну карап туруп, анан биз силерди баалап баа коебуз. Ушуну менен бүгүнкү лабораториялык ишибиз балдар аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.